азыр ошол минимальный жана порогу канча жана штраф, эгер 1000 сомбу же 500 сомбу, канча сом менен арест коюп коет атасыздар жарандарды сыртка чыкпаш үчүн? Мыйзамда кандай Бул көрсөтүлгөн? суроого мен жооп беремин. Жооп бериңиз. Азыр андай чектөө жок. Канча айып салынса ал толугу менен төлөнүш керек. Мындай да, Медербек Асанбекович, кээ бирде эми жана Дастанбек Артисбекович айтып кетти, бул тирилик да, ар кандай ситуация болуп калат. Жанагы 1000 сом же 5000 сом кылып, ошону порогун азайтып койсок кандай болот? Кандай сиз? Мен жооп бермекчи. Кыргыз Бириш, мындай да. Азыр ошол проблема болбош үчүн терминалдар орнотулган. 20 минуттун, максимум 20 минуттун ичинде ошол ограничение алынат. Ошон үчүн биз эгер парок коюп которгон болсок, анда бул парок болуп калышы мүмкүн, ушунча болуп калышы мүмкүн деген дагы шалак кетет да. Ошондо парок жок эле, ошол жерде терминалдар болот, төлөнөт ошол жерден 20 минут ичинде ограничение алынат. То есть түндүк системасына бүт кирди да булчу. Сиз түшүнүм, Мырзабек Кырсалиевич. Бул маселе өзү коомчулукта өтө актуалдуу болуп аткан. Жана ажыга, умрага же болбосо мигранттарды сыртка учуп атканда көп кишилер жана алган кымбат билеттерин күйүп кетип аткан учур болгон. Бул маселени былтыр көтөргөнбүз. Ошо былтыртан бери Медербек Асанбекович эмне жумуш жасалды ушул боюнча? Мына мыйзам өзгөртүлбөсө терминал кое албай белеңер? Же кандай? Жумуш ушу терминалдар коюлду да. Ушул көйгөй жаралган. Азыр барбы Манас аэропортуна, Ош аэропортуна, международный эки Бүт жерде бар. терминалдар бар. Өткөрмө пункттерде да бар, аэропорттордо бар. Азыр коюлду, Коюлду, иштеп атышат. Же бул мыйзамдын өзгөртүүсүнө күтүп Дежурстводагы тиги операторлор иштеп атат. Круглый сутки. Азыр бар. Анда жакшы. Аэропорттордо коюлду. Ушул көйгөйлөр чечтик да. Анан кийин дагы бир сиздин сурооңузга мындай дагы жооп бермекмин да, баягы 1000 сом, 1,5 сом айыпты баягы мындай эле чектөө коюлу деп сунуш берип атпайсызбы? Бирок 10.000 сомго чейин ушу айып салынган аткаруу өндүрүшү бизде 92% түзөт экен. 10.000 сомго чейин. 8% эле 10.000 сомдон жогорку айыптарды түзөт экен. Өндүрүмдөр. Бул коопсуз шаар үчүн дагы мамлекеттин казынасына дагы зыян келе турган факторлор. Эгерде чектөөлөрдү кое турган болсок. Мен сиз түшүнүм, айтыңыз, сиздер жогорку сотко караштуу сот департаментисиздер да, сот аткаруучу департамент. Жалпы сот аткаруучулар ушул департамент 1 жылдык мамлекеттен алган бюджет канча сом акча коротосуздар? Материалдык база, жалпы айлык, жалпы сумма. Бул боюнча мына ресурстар боюнча менин орун басарым иштейт. Азыр сизге жооп берсем. Кыска эле цифраны айтып койсоңуз. Азыр айлык майнасынын азыр жаныбызда цифра жок экен, жазуу түрүндө берип жүрөлү. Негизи 380 сот аткаруучу бар Кыргызстан боюнча. Мен анын сот аткаруучунун санын сурагам жок. Мамлекеттик бюджеттен канча акча коротосуңар деп сурап атам. 1 жылда. Аны азыр жаныбызда так цифра жок экен, аны беребиз сизге. Директоруңер отурат, зам отурат, силер билбейсиңер, мамлекеттен жогорку соттун алдындагы сот аткаруучу департаменти канча сом элдин акчасын силер жумшайсыңар. Өзүңөрдү караганга, айлыгыңарга, машинаңарга, бензиниңерге и так далее другие. Ушунун сумманы билбейсиңер. Общий бюджет bizde 3 milyar. 3 milyar сом 1 жылда акча алат. Сот системасында судьяларын кошкондо, аппарат сотторду кошкондо, сот приставтарды кошкондо баарын кошкондо. Соттордукун сурагам жок. Мен сот аткаруучулардыкын сурап атам. Ошол бөлүштүргөн азыр маалыматыбыз жаныбызда жок экен, бирок бизде. Экөөң тең, бирөөң директор, бирөөң зам директор. Мамлекеттен канча акча алып иштетканыңарды билбейсиңер. Канча штраф өндүрдүңөр? 1 жылда. Ким жооп берет? Азыр мен жооп. Так. Мисалга 2022 жылдын 6 айында республика боюнча 301 миң аткаруу документи келип түшкөн. Анын цифрасы 1 миллиард 236 миллион 520 миң сомду түзөт. Аткаруу документи келип түшкөн. Ошонун канча суммасы өндүрүлдү? Бул жалпысы 301 аткаруу документи келип түшүп атат. Анын ичинен мамлекеттин пайдасына 227
1916 аткаруу өндүрүшүн түшкөн. Мамлекеттин пайдасына аткарылганы 114.084 аткаруу барагы. Бул 50% түзөт. 306.894 аткаруу өндүрүшүнө, жалпы түшкөн аткаруу өндүрүшүнө салыштырмалуу. Медербек Асанбекович, сиз экөөбүз бири-бирибизди жакшы түшүнө албай атабыз да. Мен акчалай түрүндө сумманы сурап атам. Сиз количество жана штрафтардын санын айтып атасыз мага. Жалпы аткаруу өндүрүшү жөнүндө. Жалпы мамлекеттен 2022 жылы жогорку сотко караштуу сот аткаруучулар департаменти канча сом бюджеттен акча алып иштеттиңер, ошону сурап атам. Мисалы 2020 Биз аны ичине мындай бөлгөн жокпуз. Бул жалпы эле сот системасына бөлүнгөн бюджет боюнча айтып атабыз. Мен кошумчалап коюмчу. Силер мындай кылгачы. Околода вокруг кылбай эле бул маселеге даярданган эмеспиз, биз мыйзамга даярданып келгенбиз деп эле айткылачы, анан кагаз түрүндө берсеңер, анан другөрөзгөр. Анан кийин вокругда около чогуу койдучу. Сиз Медербек Асанбекович кат жүзүндөчү ушул жанагы Толук маалымат беребиз мен айткан вопроско толук сумманы бир жылдык бюджеттер канча канча акча коротосуңар бир жылда. И канча ошол мамлекетке, то есть жана штраф кылган айып пулдарды канча өндүрөсүңөр. Ошол жерден анан балансы чыгат да. Сиздерди канчалык кармаган, содержать эткен мамлекет үчүн пайдалуубу же зыяндуубу? Пайдаңардан мүмкүн зыяныңар көптүр. Мен сизди түшүндүм. Сизге кат жүзүндө булундай маалыматты беребиз. Катыраак берип койсоңуз. Кийинки суроом. Кечиресиздер, тиги азыр эле Мен сөзүн бөлбөй турсаңыз урматтуу. жанагы Кийинки суроом берип алайын. сурооңузга 136 миллион сот аткаруучуларга жылына 136 миллион каралат экен да. Айлык майнасы менен затраттары ошо. Жалпы затраты. Жалпы 136 миллион сом. Бир жылга, ооба. Макул тактап туруп, барып туруп, жанагы финансистер менен да совместно отуруп туруп, анан мага кат жүзүндө жиберип койсоңуздар, бул темага кайрылып келебиз. Кийинки суроом. Медербек Асанбекович, айтыңызчы. Могул жерде өткөндө бир жарандан кайрылуу келиптир. Бир жарандын атында 2-3 машина бар экен да. Анан бир машинасын саткан экен, жана доверенность мененчи. А бирок жана штраф кылып жиберген, машинасын арестке коюп койгон. Тиги саткан машинасын. Анан өзүнүн айдап жүргөн машинасын барып переоформить этем десе, жана башка машинага да арест коюлуп калыптыр. Бул кандай мыйзамдуубу? Бир эле машинага, жана нарушение кылган машинага гана штраф коюлуп, арестке коюлат да, туурабы? Экинчи, үчүнчү машинага кандай болуп калат? Же тиги жаранга коюлуп? Мүлкүнүн баарына коюлат. Мүлкүнүн баарына. Ушуну тактама иретинде коюп сурап коеюн дегем. Рахмат.